Харижит деп бул жалпы ат. Игил ошо харижиттердин бир бөлүгү, же ошо харижиттердин жолунда жүргөн бир топ. Азыркы заманда айткан харижиттерди бул тиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында эле пайгамбарыбыз эскирип кеткен адашкан топтун аталышы харижиттер болгон да. Андан кийин уланып ошол экилердин жолун жолдоп карманып калган ошо игилдар. Жана ислам мамлекетибизде өздөрүн көрсөтүп, Иракта, Сирияда жүрүшпөйбү? Ошолор ошо харижиттердин ой пикирин, ошолордун жолун жолдогондор. Анан ошону игил деп кыскартып аталып калган. Анан ошолордун жолу ошо харижиттердин жолундай. Харижиттер болсо ошо муунутадан бери келген адашкан топ. Алар мусулмандарды туура эмес далил менен, акысыз, жалган менен эле кафырлыкка айыпташат. Чоң күнөө кылган адамды кафыр деп эсептешет. Ошондуктан азыркы замандагы мусулман башчыларга баш ийбегиле деп айтат. Анткени алар күнөө кылып атат, кафыр болушту, баш ийилген болбойт деп ушундай адашуу жаман жолго чакырышат. Ирээтсиз, жалган эле жихад деп ошолордун ураанын көтөрүп, элдердин башын айлантып, Сирияга, Иракка же башка жерлерге чакырып, башаламандыктарды уюштурушат. Мына ошол игилдар ошол харижиттердин жолунда адашкан топтор. Аллаху алам.